Белгилүү болгондой, мамлекеттик тилдин эң негизги 4 функциясынын башкысы мамлекеттик тилди башкаруу болуп саналат. Ар кандай нерсе коомдук зарылчылыктан келип чыккан сыяктуу, тилди сактоо зарылчылыгы бүгүн суретчики кууган кожо жаштын абалына келип калбасын деп бардык тармактарда приоритет берилип жаткан учур. Биз Ош областтык мамлекеттик тил боюнча жаштар форумунун катышуучулары жаштар арасында жалпы эле коомчулукка мамлекеттик тилди мындан ары өнүктүрүү жана аны күндөлүк турмушта колдонуу боюнча мамлекеттик мекеме ишканаларда, коомдук уюмдарда, областтын аймагына иш кагаздарын мамлекеттик тилге өткөрүүгө көмөктөшүү максатында төмөндөгүлөргө милдеттендик. Кыргыз Республикасынын 2020 жылга чейинки жаштар саясаты концепциясын сунуш кылынган долбооруна мамлекеттик тилге байланышкан сунуштарды кошуу жана жоболорун колдоо. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы тарабынан түзүлгөн жаштар комиссиясынын Ош областтык бөлүмүнүн иш планын иштеп чыгуу. 2009 жылы мамлекеттик тил мыйзамынын 20 жылдыгына байланыштуу иш-чараларды жогорку деңгээлде уюштуруу жана өткөрүү. Жаштарды ата журтту сүйүүгө жана улуттук улуу көрөңгүлөрдү урпактарга жеткирүүдө үлгү болууга чакыруу. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили катары республикадагы башка улут өкүлдөрүнүн эне тилине караганда коомдук, саясий, социалдык жана мамлекеттик турмуштун бардык чөйрөлөрүндө, тармактарында кеңири жана толук өлчөмдө колдонулуу менен конституциялык түпкүлүктүү титулдук элдин эне тили катары өз статусуна ылайык коомдук функция аткарууга тийиш. Ушуга байланыштуу дүйнөлүк тажрыйбада 4-үнчү бийлик аталган массалык маалымат каражаттарынын эң прогрессивдүүсү катары эсептелинген телевидениялар биздин мамлекетибизде 50%дан кем эмес продукциясын мамлекеттик тилде берүүсү кабыл алынган эле. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил боюнча расмий материалдарынын жыйнагынан алынган материал 20-берене. Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил, маданият, искусство, жалпыга маалымдоо чөйрөсүндөгү негизги тил мамлекеттик тил болуп саналат. Мамлекеттик тилде иштөөчү бардык жалпыга маалымдоо каражаттары, телекөрсөтүү, радио, басмалар, басма сөз органдары кыргыз адаби тилинин ченемдерин сактоого милдеттүү. Менчигинин түрүнө карабастан телерадио компаниялар өздөрүнүн берүүлөрүнүн жарымынан көбүн мамлекеттик тилде алып барат. Бүгүн жалпы элдик ынтымак менен биримдиктин башкысы кыргыз журтунун жүзүн сактап калуучу, дүйнөгө таанытуучу вазыйпасын эске салчу күн. Улуттун улуттук жүзүн сактоо баардан мурда эне тилге байланыштуу, эмесе эне тил жөнүндө ырга кезек берели. Өзгө тилсиз жашоо болбойт дегендер, өз энесин жерип танган берендер, курман чалып эне тилин кыргызды, керт башынын камын гана жегендер. Кыргыз тилин жарды тайыз дегендер, бөтөн тилге дилин сатып эрендер. Жарды болсо кайдан чыккан Саякбай, жеңи жоктой Айтматовтай кемеңгер. Кыргыз тили өтө тириң билгенге, кунт койгонго тыбыш кеби сүйлөнгө, түн сыңары сырын катат сүйбөскө, күндөй жаркып нурун чачат сүйгөнгө. Теңир берген ар улутка өз тилин, төмөн койбой тептен карап ар бирин. Мүрөк суусу эне тили бүт элдин маңдайында тийип турган айдын өлсө тили. Элди өтөт ааламдан, анткени экөө эгиз болуп жаралган. Бул чындыкты ачканым жок мен өзүм, муну көсөм аттуулар бүт таналган. Эне тилин билбей туруп төшүрүп, ата журтту сүйөм деген төгүн кеп, эли жерин сүйгөндүгүн өзгө эмес, өз тилине урматынан көрүнүп. Дилин берген баш ийип, өзгө тилдин кишенине тушалат. Эне тилин өтө сүйгөн жан гана аалам кезип, шаңшып, бийик учалат. Кыргыз тилде энем мени сооротуп, кыргыз тилде атам айткан акылын, кыргыз тилде таанып билдим сырларын, бул жашоонун табышмактуу жашырын. Кыргыз тилде атапа деген мен, кыргыз тилде сүйөм дегем жарымды, кыргыз тилим кагып турган жүрөгүм, кыргыз тилим жашоомдагы жаным бу. Чындыгында эне тилибиз биздин кемибиз, кенчибиз белем.
ааламды бүтүн кыдырып алтындан үйдү элип, классик Гейненин тилин өздөштүрүп, Ясунари Кавабатанын укура япон тилинде окуганга жетсек да, биз үчүн кыргыз тилиндей тил табылбас. Анткени кыргыз тили биз үчүн эне тили. Эне сүтүбүз менен, кан жаныбыз менен сиңип агып келген тил. Анткени ал Токтогулду тоо булбулундай сайратып, Ырыспайды ырдаткан, Касым Тыныстановтай кыраан карлыгаштарды асырап, кылымдар кезген ири дастан манас жаралып сакталган тил. Соғышқа бұлқында өзің, қарап ойын, жашырғын, қарғадай башын шығарып. Ошондон учугуланган кыргыз тилинде Чыңгыз Айтматов адам таануу илимин жаратып, махабат жөнүндө сонун баян жазган тил. Ушундай кантип болсун? Айланайындар. Кудай кошкон Кудай элек. Бул эмнеңер айланайындар. Кыргызстан бүгүн көп улуттуу өлкө. Кыргызстан бүгүн достуктун өлкөсү. Кыргызстанда 80ге жакын улут жашаганына карабастан, кыргыз мамлекетинде башка улуттар аралык мамиленин тили жана мамлекеттик тил кыргыз тили бойдон кала бермекчи. Эне тилим озанган эне сүтүм, ыйыгым, атамдагым, алпан күчүм. Булбулдай сайрап келем, дайрадай ташып келем. Эне тилим жан азыгым, медерим, эзелкенен үнү улуу бийлигим, билбей калуу, өмүрдөгү чоң кайгы, туйбай калуу өз элинин теренин. Кыргыз тилин касса түбү, айтса чеги, кастарласа кени түгөнгүс табияты, барда мурда элибиздин кең пейили, кайтпас эркине байланыштуу. Анткени тил ойлоонун куралы. Көдөндө эмне болсо тилге чагылат, көрүнгүсү кандай болсо кымыз ошондой дейт элибизде. Ошондуктан кыргыз кыргында тизе бүкпөй, кыйчалышта түзүн өзгөртпөй, жүзүн сактап тарыхта таанылып келет. Карысы наркайтып улам кийинки муунга ата салтын сактап, жакшы сөздүн кудурети менен жаштарды ала тоо сымал тазалыкка, улуулукка жетелеп журтулап келет. Уздарым ынтымак болуп, өмүрүңөр узун болсун, ак эмгегиңер менен, ак эмгегиңер менен жашап, эл журтка таанымал болгула. Мамлекеттик тилди билүүнү, үйрөнүүнү, мамлекеттик тилде сүйлөй, жаза, ойлоно жана түшүндүрө алууну ар бир кызмат абалындагы атол граждандардын турмуштук зарылчылыгын айландырууга, тилдик турмуштук зарыл чөйрө түзүүгө багытталууга тийиш. Мамлекеттик тилдин коомдук функцияларынын артышы, саясий юридикалык статусунун ишке толук ашышы үчүн ушул шарт түзүп, анын механизмин рычагын аныктоого багытталууга тийиш. Кыргыз тилинин тарыхы терең, учагы кенен. Эне тилдин баркына дагы бир рет көз салып, ар бир ташын ата мекендин седебине салыштырып, асман тиреген асказоолорун таажыга теңеген ырдугалы. Kalpağım kiyik gezdi, askası gök asmanga tigik gezdi. Ben dağı jolga çıgam tangı tozon, kucaktay oy kırların nurga Kırgız jerim nurdan bütkün, soğusun. Kırgız jerim nurdan bütkün, ısık